Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duası menen bizge joldama öğretken. Allahumma aslih li dini alladi huwa ismatu amri. Ya Allah, menin dinimdi oңдоп бер. Анткени менин бардык ишимдин сакталуусу динде. Абирибиздин, мал мүлкүбүздүн, жан дүйнө, мал дүйнөбүздүн, бала чакабыздын, тугандар бардык иштерибиздин сакталуусу дин менен. Ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши. Менин дүниемди оңдоп бер. Анткени жашоо тиричилигим берде. Ушул жерде жейт экем, ичет экем, кийинет экем, улоого минет экем, унаага минет экем, турак жай керек экен мага, амандык керек экен мага. Ошон үчүн я Алла, дүниемди оңдоп бер. Ва аслих ли ахирати аллати фиха маади. Жана я Алла, менин ахиретимди оңдоп бер. Анткени менин түбөлүктүү турак жайым ошокто. Мынаки, динимди оңдоп бер, дүниемди оңдоп бер, ахиретимди оңдоп бер. Биз ар бирибиз мусулман баласы катары динибизди оңдогонго, дүниебизди оңдогонго, ахиретибизди оңдогонго мээнет кылышыбыз керек. Аракет кылышыбыз керек. Кантип пайгамбарыбыз көрсөткөндөй. Андан кийин дуа кылып атат: "Вадж'алил хаята зиядатан ли фи кулли хайр". Я Алла, менин өмүрүмдү көбөйткүн. Узун өмүр бергин деген сөз. Өмүрүмдү көбөйткүн. Эмнеде десе, жакшы иштерде. Жакшы иш үчүн көп жашай. Жаман иш үчүн эмес. Жакшы иштерди кылыш үчүн көп жашаган Алладан сурайт. Я Алла, мен өмүрүмдү көбөйтүп бер, жакшы иштерди кылганга. Күнөө кылганга эмес. Бузукулук кылганга эмес. Тоң моюндук кылып, тоң моюн болуп Аллага кутуруп, көп, көзгө май басып, ташбоор болуп, зулумдук кылып, бузукулук кылып, арам иштерди кылыш үчүн өмүр сураса болбойт. Не сураш керек экен аны? Жакшы иш үчүн, өмүрдүн узун өмүр сураса болот. Жакшы иш үчүн. Вадж'ал маута рахатан ли мин кулли шар. Жана я Алла, вадж'ал маута, өлүмдүчү мен үчүн рахат кылып бер. Эмнеден? Бардык жамандыктан. Жамандыкка мен учурабайын. Ошо жамандыктан куткарып, мага өлүмдү рахат кылып бер деген пайгамбарыбыздын улуу дуасы. Ар бир мусулман ушу дуаны кылыш керек. Ар бир мусулман ушу дуаны башкаларга үйрөтүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде 3 нерсени оңдоп бергенди сурап атат. Жана өлүм менен, жашоо менен өлүмдү сурап атат. Жашоонун эмнесин сураш керек? Өлүмдүн эмнесин сураш керек? Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Жашоо менен өлүмдү Алла жараткан, Алла чечет аны. Ким канча жашайт, качан өлөт, каерде өлөт, кимди кайсы топурак буйрат, буну Алла чечет. Пайгамбарыбыздын дуасынан бизге жараткан Алладан сурай турган, Аллага жалдарап жалбырай турган жолдомо берилип атат. Динимди оңдоп бер, дүниемди оңдоп бер, ахиретимди оңдоп бер деп. Дүниөнү эле сурай бербейли. Я ал мен бай жашайын, ишим жүрүшүп кетсин, анан мен кыйын болуп кетейин деп элечи. Ушул бир 60-70 жыл ушул жерде кичине эле ушу дүниөнү эле сурай бербейли. Түбөлүктүү ахиретибизди сурап калайлы. Сиз үчүн эч ким сурабайт. Сиз өзүңүз үчүн сураңыз, өзүңүздүн келечегиңизге.